Владимир Путин Садыр Жапаровқа кат жөнөттү. Бажы кызматынын мурдагы башчысы үй камагына чыкты. Айсулуу Тыныбекова машыктыруучусуна батир белек кылды. Саламатсыздарбы, Бизондун көрүүчүлөрү, бүгүнкү күндүн жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровка эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата куттуктоо жолдоду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Бул убакыт аралыгында орус-кыргыз мамилелери стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык деңгээлине жетти. Мазмундуу саясий диалог жана ар кандай тармактарда жемиштүү кызматташтык өнүгүп жатат. Москва менен Бишкек Евразиядин, ЖККУнун, КМШнын, ШКУнун жана башка көп тараптуу түзүмдөрдүн алкагында натыйжалуу өз ара аракеттенүүдө. Биздин дос элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн аймактык туруктуулукту жана коопсуздукту чыңдоо кызыкчылыгында эки тараптуу мамилелердин бүткүл комплексин биргелешкен күч аракеттер менен мындан ары өнүктүрүүнү камсыздайбыз деп ишенем деп айтылат куттуктоосунда. Россиянын президенти Владимир Путин президент Садыр Жапаровка бекем ден соолук жана ийгилик, ал эми бардык кыргызстандыктарга тынчтык жана бакубатчылык каалады. Ух ты! Кыргызстандын бажы кызматынын мурдагы башчысы Адилет Кубанычбеков үй камагына чыкты. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы 19 мартта кабарлады. Маалыматта айтылгандай, Адилет Кубанычбеков тергөөнүн жүрүшүндө мамлекетке келтирген 51 миллион 220 миң сом зыянды кайтарды. Мындан тышкары кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча аныкталган фактыларды да өз мойнуна алды. Бул анын бөгөт чарасын үй камагына өзгөртүүгө негиз берди. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адилет Кубанычбековго карата козголгон кылмыш ишиндеги тергөөнүн жүрүшүндө ал товарларды импорттоого катышкан жеке компаниялардын кызыкчылыгы үчүн жеңилдетилген шарттарды түзүп, бажы мыйзамдарын одоно бузуу менен бажы жетекчилигинен товарларды көмүскө көзөмөлдөө схемаларын колдонгон фактылар аныкталды. Мындан тышкары ал жеке баюу максатында бажы кызмат көрсөтүүлөрүнүн акысын негизсиз ашыра көтөргөн деп билдирди УКМК. Дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Олимпиада оюндарынын күмүш байгесинин ээси Айсулуу Тыныбекова машыктыруучусу Нурбек Изабековго Бишкектен 1 бөлмөлүү батир белек кылды. Бул тууралуу спортчу тренердин жашоосун чагылдырган Нурбек агай тасмасынын бет ачаарында билдирди. Мен үчүн кыйын учурлар болгон, ошол кыйын учурда өзүнүн үйүнөн бөлмө берген болчу. Бүгүн болсо мен сиздердин уруксатыңыздар менен Нурбек агайга Бишкекте батирдин ключун белек бергенге уруксат этиңиздер. Биздин тренерибизге арналган Нурбек агай тасмасынын бет ачары болду. Тасманы алгачкылардан болуп көргөнүм үчүн кубанычтамын. Кыргызстандын көрүүчүлөрү да өз баасын берет деп үмүттөнөм. Нурбек агай дүйнө жүзүндөгү эң мыкты тренерлердин бири. Ал өзүнүн жашоосун спорту жок элестете албайт. Өзүн толугу менен шакирттерине арнайт. Бул кино анын ишинин сүйгөндүгү жана иши үчүн өзүн курмандыкка чалгандыгы тууралуу. Ал жеңүүчү, мындай киши башкаларга үлгү болушу керек. Мен Нурбек агайда машыгып жүргөнүмө 12 жыл болду. Бардык ийгиликтерим үчүн агайга милдеттүүмүн. Ал мени жөн гана спортсмен катары тарбиялабастан инсан катары да калыптануума чоң таасирин тийгизген. Кыйналып турган чагымда үйүнө алып келип жашаткан. Бүгүн ыраазычылык катары агайга Бишкектеги батирдин ачкычын тапшырдым. Ал көп нерсеге татыктуу деп Тыныбекова Instagram баракчасына жазган. Ушул жана башка жаңылыктарды Бизон KZ сайтыбыздан кененирээк окуй аласыздар.